Мен кыскача бир нече тактоо суроолорум бар да. Бул жерде быйылкы жылдын бюджетинде Күмтөрдүн дүн керишинен салык түрүндө 15,6 миллиард сом алуу пландалууда. Ошол эле берене боюнча 2020 жылдын аягында Күмтөр бюджетке 29,4 миллиард сом көтөргөн. Бул сурайын дегеним эмне менен байланыштуу да? Өткөн жылдары божомолдор өтө жогору кабыл алынгабы? Карим Илимзарович, бұл жерде разница в том, что былтыркы жылы Кумторго налоговая служба делала доначисление. Ошол доначисленияны былтыркы жылы Кумтор толугу төлөп берген. Доначисления за прошлые годы были, Да. И эта налоговая задолженность висела. И налоговая задолженность взыскала его. Налоговая служба взыскала за прошлые годы. Рахмат, просто тактоо суроодо. Анан кийин бул ушул жерде эмне үчүн мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүнүн түшкөн каражаттар 12,707,0 миллион сомго кыскарганда? Ушул быйыл жылга мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү канча каражат түшөт деп пландалган? Канат тургун. Бул жана Мегаком боюнча эле ГБРдин эле акчасы по факту киргизилген акча ошончо болчу. Быйыл почти сам кетпедикпи. Ошон үчүн быйыл 5, калган эмки жылга өтүп кетти. ГБРдин акчасы. Анан кийинки суром ушул күтүлгөн мамлекеттик инвестициялардын бюджети 2023 жылга бекитилген мамлекеттик инвестициялардын бюджетине карата 47,571 миллион сом. Тышкы каражаттардан эсебинен 2805,6 миллион сомго жана ички каражаттардын эсебинен кошумча каржылоо 536,3 миллион сомго кыскарган. Бул 2023 жылга гранттык жана кредиттик каражаттардын кайра каржылоо 17,455,6 миллион сом бөлүү күтүлүүдө да. Анын ичинен кредиттик каражаттардын эсебинен 14,873,7 миллион сом, гранттык каражаттар 2,581,9 миллион сом. Бул 2023 жылы инвестициялык долбоорлорду тышкы каржылоонун кыскарышы Кыргыз Республикасынын ушул жерде кайсы министрликтерде жана ведомстволордун болгонда? Себептер дайыма эле объективдүү болбойт да. Биз ошол каражаттарды өз убагында даярдап өздөштүрүшүбүз керек деп ойлоп атканмын да. Руслан Татиков, там 14 миллиардов. Бул боюнча бизде чындыгында азыр 2023 жылда мыйзам боюнча биздин мамлекеттик инвестициялар 45 миллиард 941 миң сом каралган, ал эми бизге такталган 2023 жылга 43 миллиард 125 миллион сом болуп атат. Эми бул министрликтер, кээ бир министрликтер баягы бул ратификациядан көпкө чейин өтүп атат. Өзүңүз билгендей, мисалы транспорт тармагында 3 жолу эл аралык комитети кабыл алган жок, себептегинде министр келсин деп. Андан башка бизде энергетика тармагында азыр биздин ратификация болуп атат. Ошол ратификация маселесин биз азыр Акылбек Үсүнүч бизге кыскарткыла деген тапшырма берди. Ошо сиздер менен сунуш менен ушу биздин депутаттарга келебиз жакында. Рахмат, андан кийин Акылбек Усунбекович, ушул Москва районунда маданият үй бар да, ушул өтө авариялык абалда турат. Ошол маданияттын министри эле азыр жергиликтүү бийликте бериш керек, администрация бериш керек, ушул толук бузулуш керек да. Азыр өтө авариялык абалда. Эмки жылга Кудай бурса ушул маданият үй титулун тизмеге кириш керек деп суранам да. Биз ошол айылдык маданият үйлөрү боюнча республика боюнча караганда 80% капиталдык ремонттон өтүш керек, же бузуп туруп кайра салуу болуп атат. Бул боюнча биз сунуштарыбызды бергенбиз. Ошону мындай очерети менен ушул эмдиги жылы кийинки жылдардан ошол маданиятка каралып оңолот деген ойдобуз. Ошон үчүн мен суранат элем да, ушул Москва районунун маданият үй эмки жылга титулный тизмеге кирип коюңузчу, очередь тизме мененчи. Окуласы.
Анан кийин Акылбек Усунбекович, ушул эмки жылга Кудай буйрса ушул бала бакча жөнүндө, Александровка айыл аймагынын бала бакча жөнүндө сиз баягынан дагы тапшырма берип койдуңуз. Ошону дагы сурандат элем дагы бир жолу. Ушул бала бакча эмки жылга башталсын да буйрса. Анан кийин Москва районунан дагы Бештерек айылында 1,5 километр жол бар да. Ушул жолдун финансирование токтоп калды деп айтып коюп атат, кайрылуу түшүп калды да. Ушул транспорт министрин жазып коюңузчу, 1,5 километр жол бар Бештерек айылында, Москва районундачы. Ушуну сөзсүз бүтүрүш керек. Рахмат. Суроолорум аяктады.